Кезекті bir ушул машина болду, мындай каптал жагынан сүзүлүп. Анан мына то көчүп, бирок тиякта азыр экскаватор жатат. Экскаватор жака биз өткөнгө мүмкүнчүлүк жок болот. Үстү дагы апасына болот, азыр түшкөнгөчү. Мына мындай таштар кулап түшүп атат да. Жүргөндөн баштап кандай болду? Сиз мына ушул жерде балаңыз менен Ховада машинада болчуңуз, Урай баштаган деле биз машинаны айдап алып эле чыгып кеттик үйдө. Хова менен өйдөгүз, Анан жанагы КамАЗ айтпадыбы? Ховада жаш баласы менен атасы бар болчу, ушулар астында калып кетти деп, аябай мындай маалымат кетти. Анан буякта мына КамАЗдердин баары бар, буяка тимеле капкара эл батпай калды да. Анан элдин баары сиздерди ойлоду, баягы өмүрүңөр узун болсун беке. Мындай элдин баары эле жаман ойлоду. Хова калып кетти. Четинен эле урай баштаганда айдап чыгып кеткенмин. Сиз айдап чыгып кеткенсиз? Атыңыз ким? Мырзабек. Фамилия аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Абдыкадыр Мырзабек. Хова менен жана астында калып кетти, тиңитти мынтти деген маалыматтар жалган маалымат. Мына Мырзабек эке өзүнүн баласы менен Ховасы дагы аман эсен, эч кандай андай жер туба болгон жок бул жерде. Бир гана экскаваторду гана кичине жеринен эметиптир, басыптыр. Экскаватор деле мындай көп неме эмес. Басып калган жок, Толук баскан жок анда эле. Сиз жанынан карап өттүңүз жаңы. Тияктан келбейт. Эч кандай мындай неме жок, андай. Жок. Баягы түштөнүү учуру болчу, обед. Анан как раз техникалардын баары калган. Обед учурунда мына ушундай болду, мына жактан тоо көчүп. Ушундай болду. Жакшы беке, Мырзабек эке. Ден соолук, өмүрүңүз узун болсун беке. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.